Саламатсыңарбы? Физика предметинен төмөнкү видео сабакка көңүлүңөрдү бурамын. Сабактын темасы: жарыктын жана бөлүкчөлөрдүн толкундук корпускулалык табияты. Каралуучу суроолор: жарыктын корпускулалык толкундук жаратылышы, бөлүкчөлөрдүн толкундук корпускулалык касиеттери, де Бройль толкуну, электрондук микроскоп. Сабактын максаттары: бүгүнкү сабактан фотондун энергиясын, массасын жана импульсун туюнткан формулалардын негизинде анын экилик табиятка ээ болорун билесиңер. Де Бройлдун гипотезасынын тууралыгын түшүнөсүңөр. Де Бройль толкунунун формуласын билүү менен ар кандай элементардык бөлүкчөлөрдүн толкун узундуктарын таба аласыңар. Формулаларды практикалык маселелерди чыгарууда колдоно аласыңар. Электрондук микроскоптун өзгөчөлүгүн билип, ага баа бересиңер. Логикалык ойлооңор, предметке болгон кызыгууңар артат. Жарыктын табиятын алгачкы изилдөөчүлөр Христиан Гюйгенс жана Исаак Ньютон экендиги белгилүү. Гюйгенс жарыктын толкундук теориясын түзгөн, ал эми Исаак Ньютон жарыктын корпускуляrdык теориясын түзгөн. Бул эки теориянын тең тууралыгы бир нече кубулуштардын жана закондордун жардамында далилденет. Жарыктын толкундук касиетке ээ экендиги интерференция, дифракция кубулуштарынын чагылуу, сынуу закондорунун жардамында далилденген. Ал эми жарыктын корпускулалардан же болбосо бөлүкчөлөрдөн турарлыгын фотоэффект кубулушу, жарыктын жутулушу жана башка кубулуштар далилдеп турат. Жарыктын кванттык теориясын негиздөөчүлөрдүн бири болуп, бул немец окумуштуулары Макс Планк жана Альберт Эйнштейндер эсептелишет. 1901 жылы немец физиги Макс Планк абсолюттук кара телонун нурдантуусун түшүндүрүү менен нурданган ар бир порциянын энергиясы термелүүнүн жыштыгы менен төмөнкүдөй байланышта болот деген. E барабар H nu. Энергия H мында Планктын универсалдуу турактуулугу деп аталат жана ал 6,62 көбөйтүү 10⁻34 джоуль секундага барабар. Ал эми nu термелүүнүн жыштыгы. 1905 жылы Альберт Эйнштейн жарык бөлүкчөлөрү фотондор жөнүндө түшүнүк киргизген. Фотондун энергиясы H nu болгондуктан анын массасын жана импульсун аныктоочу формуланы тапкан. Фотон демек бул жарык нурларынын кванттык корпускулалык бөлүкчөсү, жарык нурунун бөлүкчөсү. Ал массага жана импульска ээ. Фотондун массасы m барабар H nu бөлүнгөн s квадрат деген формула менен табылат. Башкача айтканда, E барабар H nu бизде E барабар mc квадрат деген формула белгилүү. Анда ошол эки формуланын байланышынан фотондун массасын тапсак, ушул формула келип чыгат. Ошондой эле масса жана ылдамдыктын көбөйтүндүсү бул импульска барабар. Анда импульсту таба турган болсок, жогорудагы формулаларды мдин ордуна коюп, анда P барабар H бөлүнгөн лямбда деген формуланы таап алдык. Планк менен Эйнштейндин илимий иштери квант физикасынын өнүгүшүнүн башталышы болуп эсептелет. Фотондун энергиясы E, массасы m, импульсу P бул корпускулалык мүнөздөмөлөрү. Фотондун толкундук мүнөздөмөлөрү бул термелүү жыштыгы nu жана толкун узундугу лямбда менен өз ара байланышып тургандыгын формуладан көрүп турабыз. Энергия жыштык менен байланышта, масса жыштык менен байланышта,
Ал эми P импульс толкун узундугу менен байланышта. Демек, жарык фотондордун агымы жана ал электромагниттик толкундагы болгондуктан, ал толкундук корпускулалык табиятка ээ болуп, экилик касиетке ээ болот. Эгер термелүүнүн жыштыгы кичине болсо, жарыкта толкундук касиет көбүрөөк ролду ойнойт. Жыштык чоң болсо, жарыктын кванттык касиети басымдуулук кылат. Жарыктын корпускулалык касиети электромагниттик нурдануунун энергиясынын, импульсунун, массасынын өзгөчө бөлүкчөлөргө, фотондорго топтолгондугунда. Фотондун тынч абалдагы массасы 0 барабар. Вакуумда жарык ылдамдыгына барабар ылдамдык менен кыймылдайт. Фотондордун пайда болуусу же болбосо нурдануусу атомдордун, молекулалардын, иондордун жана атом ядросунун дүүлүккөн энергетикалык абалдарынан кичине энергиялуу абалдарга өтүүсүнө байланыштуу. Ошондой эле фотондор заряддалган бөлүкчөлөр ылдамданууга ээ болгондо нурданышат. Фотон жарыктын агымы болуп эсептелсе, жарыктын бөлүкчөсү болуп эсептелсе, жарык экилик касиетке ээ болсо, анда фотон дагы экилик касиетке ээ. Ал жогорудагы формулалардан дагы далилденип турат. Корпускулалык мүнөздөмөлөр толкундук мүнөздөмөлөрү менен байланышып, фотондун экилик касиетке ээ экендигин далилдейт. Квант теориясы. Квант теориясы азыркы кездеги физиканын өнүгүшүндөгү негизги багыттардын бири болуп эсептелет. Квант теориясында микродүйнө 10⁻15-си, 10⁻10-су тартибиндеги аралыктарда жүрүүчү кубулуштардын закон ченемдүүлүктөрү каралат. Мындагы негизги объектилер болуп атомдор, молекулалар, атомдук ядролор жана элементардык бөлүкчөлөр эсептелишет. Планктын энергиянын кванттуулугу, Эйнштейндин фотондор жөнүндөгү түшүнүктөрү, француз физиги Де Бройлдун элементардык бөлүкчөлөрдүн толкундук касиеттери жөнүндөгү идеясы квант теориясынын физикалык негизин түзөт. Француз физиги Луи Де Бройль жарыктын корпускулалык толкундук экилик касиети жарык бөлүкчөлөрү болгон фотондор үчүн гана мүнөздүү болбостон, ошондой эле тынч абалдагы массага ээ болушкан заттардын бөлүкчөлөрү электрондор, протондор, нейтрондор жана алардын жыйынтысы болгон атомдор жана молекулалар үчүн дагы мүнөздүү деген гипотезасын айткан. Ошондой эле бул гипотеза электромагниттик талаа үчүн мүнөздүү болгон экилик касиети универсалдуу мүнөзгө ээ экендигин көргөзөт. Де Бройль өзүнүн төмөнкү формуласын тапкан. Массасы m болгон v ылдамдыгы менен кыймылда болгон бардык бөлүкчөлөр Де Бройль толкун таралуусуна баш ийишет. Де Бройль толкун узундугу лямбда барабар h бөлүнгөн p менен табылат, же болбосо h бөлүнгөн mv. Мында лямбда бөлүкчөнүн толкун узундугу, h Планктын турактуусу, ал эми mv кыймылдагы бөлүкчөнүн импульсунун модулу. Америкалык окумуштуулар Дэвисон Клинтон Джозеф жана Джермер Лестер Хелберт Де Бройль толкунуна колдонулуучу формуланын туура экендигин эксперименталдык жол менен далилдешкен. Дэвисон менен Джермердин жүргүзгөн тажрыйбасынын схемасы бул сүрөттө көрсөтүлгөн. Электрондук пушка, башкача айтканда электрондордун, тез кыймылдагы электрондордун агымын алуучу түзүлүш. Ал никель монокристаллына келип тиет жана андан чагылган учурда, чачыраган учурда атайын электронду кабыл алуучу прибордун жардамы менен изилденген. Башкача айтканда, 1927 жылы окумуштуулар
никелдин монокристаллындагы электрондордун чачыроолорун изилдешкен. Тажрыйбалар электрондордун мындай чачыроолорунун интенсивдүүлүктөрүнүн ар түрдүү багыттарда ар түрдүүчө боло тургандыктарын көрсөткөн. Түрдүү бурчтар боюнча чачырашкан электрондордун санынын мейкиндиктин бир бөлүгүндө максималдык, ага туташ болгон кийинки бөлүгүндө минималдык маанилерге ээ болуусу байкалган. Бул факт электрондун мындай чачыроолору дифракция кубулушуна мүнөздүү болорун көрсөткөн. Ошондой эле эки окумуштуу де Бройль толкун узундугун аныкташып, де Бройль формуласынын тууралыгын далилдешкен. Электрондор жука катмардагы 10⁻7 метр өлчөмүндөгү металл пластинасы аркылуу өткөндө да дифракция кубулушун байкоого боло тургандыгын тажрыйбаларда көрсөтүшкөн. Ошондой эле атом ядросунун курамына кирген нейтрондор да дифракция кубулушуна ээ болорлугу байкалган. Нейтралдуу атомдор жана молекулалар комнаталык температура кезинде бул бөлүкчөлөргө туура келүүчү де Бройльдук толкун узундуктары лямбда барабар 10⁻10 метр тартибиндеги чоңдуктар менен кыймылда болушат. Бул болсо атомдор жана молекулалар кристалдын бетинен чагылган кезде алардын толкундук касиетке ээ болорлугун байкоого мүмкүндүк берет. Же болбосо массага ээ болгон ар кандай элементардык бөлүкчө P барабар mv импульсуна ээ болот жана ал лямбда барабар h бөлүнгөн P толкун узундугуна ээ болот. Де Бройль толкуну ачылгандан кийин электрондук микроскоп түзүү идеясы илимдин техниканын күн тартибине коюлган. Микроскопту биз билебиз, бул каралып жаткан объекттерди чоңойтуп көрсөтүүчү прибор. Пайдаланылуучу жарык толкунунун толкун узундугу канчалык кичине болсо, предметтин ошончолук чоң сүрөттөлүшү алынары байкалган. Микроскоптордун түзүлүшүндө линзалар аркылуу сүрөттөлүштүн алынышына негизделген. Тажрыйбалар көрсөткөндөй, электрондук толкундун толкун узундугу 0,5 ангстрем өлчөмүндө болот. Башкача айтканда, 10⁻10 метр бул ангстрем деген чоңдук. Бул заттын атомдорунун ортосундагы аралыкка жакын экен. Башкача айтканда, электрондун толкун узундугу 0,5 көбөйтүү 10⁻10 метрге барабар. Абдан кичинекей сан. Жарык толкунунун милдетин электрондук микроскопто ушу электрондордун агымы аткарат. Башкача айтканда, өтө кыска толкун узундугуна болгон электрондордун агымы жарык толкунунун милдетин аткарат. 1926 немец физиги Буш тарабынан электрондук микроскоп иштелип чыккан. Андан кийин 1928 немец окумуштуулары Кноль, Руска магниттик жаркыроочу микроскопту түзүшкөн. 38 Германияда, андан кийин 42 Америкада сканерлөө принцибинде иштей турган электрондук микроскоптор түзүлгөн. 1960 мындай микроскоптор техникалык жактан өркүндөтүлүп, оор атомдорду сүрөткө тартып, жеңил атомдорду каттоо максатында илимий изилдөө иштеринде кеңири пайдаланыла баштаган. Сүрөттө электрондук микроскопту көрүп турабыз. Мындай микроскоптун предметти чоңойтуп көргөзүү мүмкүнчүлүгү оптикалык микроскоптукуна караганда эбегейсиз чоң болот. Электрондук микроскоптун жардамы менен микро бөлүкчөлөрдү байкоого жана аларды 10⁶ даражасына эсеге көбөйтүп, же болбосо миллион эсеге көбөйтүп сүрөткө тартып алууга болот. Ушундай электрондук микроскоптун жардамы менен бир нече химиялык элементтердин атомдорунун
сүрөттөрү тартылып алынган. Өзүбүз көрүп тургандай, мында алтындын, кобальттын, никелдин, платинанын, көмүртектин жана кремнийдин атомдорунун сүрөтүн көрүп турабыз. Демек, электрондук микроскоптун жардамы менен атомдорду сүрөткө тартып алууга мүмкүндүк болот. Атомдордун өлчөмүн биз билебиз, 10⁻⁻⁰ метрге жакын өлчөмдөрдө болот. Ошондой өлчөмдөгү ошо бөлүкчөлөрдү сүрөткө тартып алуу мүмкүндүгү пайда болуптур. Ошондой эле ошол электрондук микроскоптун жардамында тартылып алынган өлчөмү 100 нанометрге барабар болгон коронавирустун сүрөтүн көрүп турасыңар. 100 нанометр деген бул нанометр 10⁻⁹ метр болуп атат. 100 көбөйтүү 10⁻⁹ метр. Башкача айтканда 10⁻⁷ метр. Өлчөмү абдан кичине. 1 бөлүнгөн 10 миллион метр болуп атат. Ошондой өлчөмдөгү вирусту электрондук микроскопто сүрөткө тартып алууга, жана аны чоңойтуп, миллион эсе чоңойтуп көрсөтүүгө мүмкүндүк болуптур. Азыркы мезгилде бардыгыбызды көйгөйгө салган коронавирус өзүнүн аталышы ошо сүрөтүндө көрүнүп тургандай күндүн таажылары болгон сыяктуу таажылары бар болгондуктан коронавирус деп атап койгон. Ошо электрондук микроскоптун жардамы менен сүрөткө тартылып алынды. Жыйынтыктоо үчүн суроолор. Мен бул жерде жыйынтыктоого бир нече суроолорду койдум. Ушул жыйынтыктоо үчүн суроолорду үйгө тапшырма катарында калтырамын. Ар бир суроого жоопторду жогорудагы айтылган материалдардан алып, жооп жазып, сабакты жыйынтыктап, сабакты конспекттелеп аласыңар. Ушул жогоруда айтылган нерселерди дагы жакшыраак түшүнүп алуу максатында биз практикалык маселелер менен бышыктайбыз ар дайым. 1-2 маселени кароону туура көрдүм. Биринчи маселе. Толкун узундугу лямбда барабар 620 нанометр болгон фотондун массасын жана энергиясын тапкыла. Бизге демек фотон берилиптир. Анын толкун узундугу белгилүү. Демек, ал толкун узундукка ээ, ал экилик касиетке ээ болгондуктан толкун узундугуна да ээ, жана массасын жана энергиясын тапкыла дейт. Корпускулалык мүнөздөмөлөрүн табышыбыз керек. Берилишин жазып алабыз. Берилди. Эмне берилди? Лямбда барабар 620 нанометр. Нанометр деген сөз азыр айттык, бул 10⁻⁹ метр. Анда 620 көйт 10⁻⁹ метр. Табышыбыз керек массаны жана энергияны. Чыгаруу. Бизге белгилүү болгон эле формулаларды алабыз. Э барабар hc бөлүнгөн лямбда деген формула бар. Мында h Планк турактуусу, жогоруда айтып кеттик биз. Ал эми с биз жакшы билебиз. Жарыктын вакуумдагы таралуу ылдамдыгы. Фотондагы ошо жарыктын вакуумдагы таралуу ылдамдыгындай ылдамдык менен кыймылга келет. Ордуна коюп атабыз формуланын ордуна. Лямбданын ордуна берилген маанини коебуз. Анда 3,2 көйт 10⁻⁹ джоуль келип чыкты энергия. Же болбосо биз бул санды 1,6 көйт 10⁻⁹ джоуль 1 электрон вольтко барабар болгондуктан аны бөлүп койсок 2 электрон вольт экендиги келип чыгат.
Эми биз энергияны табышыбыз керек. Фотондун энергиясын энергия Е барабар mc квадрат деген формула менен табылат. Энергияны таптык, массаны табышыбыз керек. Е барабар mc квадрат деген формуланын жардамы менен масса белгилүү болгондон кийин биз массаны табышыбыз керек бул формуладан. Анда m барабар e бөлүнгөн c квадрат. Ордуна коебуз. Бизге белгилүү чыгарды. Ошону коебуз сандык маанисин. c квадрат вакуумдагы таралуу ылдамдыгын квадратка көтөрөбүз. Анда сандык маанилерди коюп тапсак 3,6 көйтү 10⁻36 даражасындагы килограммга барабар болду. Демек фотондун массасы абдан кичине. 10⁻36 килограмм. Кийинки маселени карайбыз. Кинетикалык энергиясы Е барабар 100 электрон вольт болгон электрондун де Бройль толкун узундугун тапкыла. Классикалык учурду карагыла. Демек бизге электрондун кинетикалык энергиясы берилиптир. Толкун узундугун табышыбыз керек. Берилишин жазып алабыз. Берилди 100 электрон вольт. Аны 1 электрон вольт канча джоульга барабар экендигин билебиз. 1,6 10⁻19 джоуль. 100'дү көбөйтүп коебуз. Электрондун массасы турактуу сан, аны жазабыз. 9,1 көйтү 10⁻31 килограмм. Ошондой эле бизге Планктын турактуусу керек болот. Планктын турактуусунун маанисин жазып алабыз. Лямбда электрондун толкун узундугун табышыбыз керек. Кинетикалык энергиянын формуласынан mv квадрат бөлүнгөн 2 кинетикалык энергиянын формуласы. Себеби биз классикалык учурду карап атабыз. mv квадрат бөлүнгөн 2. Анда ушул жерде өзгөртүп түзүүнү жүргүзүп алабыз. Алымды жана бөлүмдү mге көбөйтүп жиберсек, m квадрат v квадрат бөлүнгөн 2. Анткени m квадрат v квадрат же болбосо mv бул p-га барабар болгондуктан p квадратты берет, импульстун квадратын бөлүнгөн 2m. Ушул формуладан p-ны таба турган болсок, p барабар 2m'ди e'ге көбөйтүп жиберебиз дагы. P-нын өзүн тапсак, тамыр астында 2m көбөйтүү e деген формула келип чыгат. де Бройль толкун узундугу лямбда барабар h бөлүнгөн p деген формула менен табылат. Бизде Планктын турактуусун импульска бөлүшүбүз керек. Анда h импульс тамыр астында 2m көбөйтүү e'ге барабар болду. Барабарлап сандык маанилерин ордуна коюп чыгара турган болсок, 1,23 көйтү 10⁻10 метрге барабар болду. Демек, электрондун толкун узундугу эгерде энергиясы 100 электрон вольтко барабар болгон учурда карай турган болсок, 1,23 көйтү 10⁻10 метрге барабар болду. Ал эми жарык толкун узундуктарын биз караганыбызда, ал 10⁻7 метр тартибинде болот. 10⁻7. Демек, жарык толкунуна салыштырганда электрондун толкун узундугу 1000 эсеге кичине болуп жатат. Ошондуктан дагы электрондук микроскопто электрондорду пайдалануу ыңгайлуу. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.